эгемендүүлүк алган жылдардан тарта ички иштер органдарынын кызматкерлеринин иштөөсүнө жакшы шарт түзүп берүү боюнча көптөр аракет кылып келген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам бул максат ишке ашпай, аксап келген. Бул багыттагы зарылчылыкты чечүү акыркы 3 жылда колго алынып, ички иштер министрлигине караштуу курулуш монтаждоо башкармалыгы өлкөнүн ар бир аймагында ар түрлүү объектилерди курууну колго алган. Бул аралыкта Ордо калаадан баштап алыска айылдарга чейин кызматтык имараттар курулуп, ошондой эле аймактык милиция бөлүмдөрү оңдоп түзүүдөн өтүп, көпчүлүгү жаңы курулду. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7702 аскери бөлүгү былтыр 2023-жылы толугу менен штабтан башка имараттардын баары бузулуп, курулуштар башталган болчу. Алардын катарында спорт зал, спорттук шаарча, ашкана, автоунааларды токтотуучу жай, ошондой эле клуб жана көзөмөл өткөрүү пункту бар. Бүгүнкү күндө бул имараттардын баары ички жасалгалары аяктоо алдында турат, жакынкы күндөрү толук бүткөрүлүп колдонууга берилет. Бул имарат Бишкек шаардык кайгул көзөмөл кызматынын өздүк курамына курулуп жаткан 500 орундук казарма. Апрель айында курулушу башталган имарат ушул тапта 2-чи кабатына жетип калды. Казарманын курулушу 2025-жылы толук аяктайт. Айта кетсек, мындай казарма республика боюнча бир да аймакта жок эсе. Ал эми Атайын багыттагы полктун казармасы 2022-жылы курулуп баштаган. Быйыл жылдын аягына чейин толук курулушу бүтүп колдонууга берүү пландалууда. Бишкек шаарындагы Рыскулов жана Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги министрликке караштуу эски гараждын ордуна ушул тапта 125 орунду бала бакча курулууда. Эгерде курулушу бүтүп аяктап калса, бул жерде 30дан ашык жумуш орду түзүлөт. Министрликке караштуу Борбордук музей курулганы бир да жолу ремонттон өткөн эмес. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул тапта республикалык бюджеттин эсебинен толук реконструкциядан өтүп, бир кабат кошулуп, курулуш иштери жүрүп жатат. Министрликтин имаратынын ичиндеги 400 орундуу жыйындар залы дагы бүгүнкү күндө ичи толук ремонттон өтүп аяктап калды. Ал эми сырткы көрүнүшү дагы заманбап имаратка айланууда. Биз жогоруда санап өткөн имараттар быйыл курулуп жаткан же курулушу аяктаган объектилердин айрымдары гана. Бул жылы ички иштер министрлиги кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата ар бир облустагы башкармалыктарда, райондук, шаардык бөлүмдөрдө, жада калса айылдык милиция бөлүмдөрүнүн баарында жаңыдан куруу жана оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө. Эми алардын айрымдарына токтололу. Баткен шаардык ички иштер башкармалыгына жаңы имарат курулуп, айылдарына милициянын 2 таяныч пункту, ошол эле мезгилде облустук башкармалыкта командалык борбор курулду. Лейлек районунда дагы милициянын 2 таяныч пунктча салынуу иштери аяктады. Мындан сырткары Разаков шаарында кызматкерлер үчүн батир салынып жатат. Арка бир айылында 200 орундук казармасы бар жаңы милиция бөлүмчөсү курулду. Бул арада ички аскердик бөлүк дагы унутта калган жок. Баткендеги 707 аскер бөлүгүнө аскердик комплекс жана 200 орундуу казарма, аскерлер үчүн 35 орундуу батир салынып, Бөкташ айыл аймагында дагы милициянын таяныч пункту курулду. Ал эми Ош облусундагы Чоң Алай районуна 3 кабаттуу заманбап шарттагы райондук ички иштер бөлүмү курулду. Ошондой эле аймактагы командалык борбордун курулушу аяктады. Мындан сырткары кызматкерлердин балдарына арналып 50 жыл мурда курулган бакчанын жанына 75 орундуу жаңы заманбап бала бакча салынуу иштери аяктады. Ош шаарындагы Ак Бура шаардык милиция бөлүмү дагы аяктоо алдында турса, облустук милицияга 1 кабаттуу убактылуу кармоочу жайдын пайдубалы түптөлүп, дубалы тургузулууда. Өзгөн районундагы милициянын бөлүмүн куруу иштери башталды. Жалал Абад облусунда күзөт кызматы бейтапкана ишке кирүүдө. Анын эски имараты капиталдык ремонттон өтүп, жаңы заманбап ыкмада жасалгаланууда. Жалал Абад шаарындагы мурдагы райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын орду 100 балага ылайыкталган бала бакча жаңыдан курулуп аяктады. Ушул эле облустун Ала Бука районуна караштуу Ызаар айылында милициянын таяныч пункту курулду. Кара Көл шаарында 3 кабаттуу имарат жаңыдан курулуп аяктады. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн эски имараты оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 1-чи кабаты кызматкерлер үчүн иш бөлмө болсо, 2-чи кабаты кызматкерлерге турак жай катары берилүүдө.
Нарын облусунун Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө жаңы имарат куруу иштери башталса, ат башыда Кочкор районунун Чолпон айылында милициянын таяныч пункттары салынууда. Ал эми Жумгалдагы райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы салынган имараты колдонууга берилди. Мындан сырткары Талас облусунун Чат базар, Айтматов, Алексеевка, Покровка айылдарында, Ысык көл облусу боюнча Барскон, Дархан, Пристань, Ананьева, Бостери айылдарында дагы бир катар объектилерди куруу иштери жүрүп жатат. Токмок шаарында ички иштер бөлүмүнүн дубалы тургузулууда. Аламүлүн районунда болсо коопсуздук бөлүмү курулууда. Ордо калаада жайгашкан Ички иштер министрлигинин академиясында республикалык окуу борборунда башкармалыктарда толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. 500 орунду номер 18, номер 95 бала бакчаларда заманбап оңдоп түзөөлөр жана борбордук аппараттын имаратында жылытуу системасын капиталдык ремонттон өткөрүү иштеринин бардыгы жыйынтыкталды. Биз санап өткөн курулуштар бул албетте бир жылдагы гана ийгиликтер. Аталган аракеттер жасалып жаткан негизги реформалардын өзөгүн түзүп, ички иштер органдарынын аткарып жаткан иштеринде натыйжалуулукка жеткирерине ишеним чоң. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн бизге биринчиден өзүбүзгө жакшы шарттар түзүш керек. Эгерде өзүбүздө шарттар болсо, ошондо мындан ары дагы биз элдин коопсуздугун бекем сактап, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө эч кандай шек келтирбейбиз. Ошондуктан быйылкы жылы мына Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына карата, ички иштер министрлигинин 100 жылдыгына карата ушундай жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, курулуш иштеринин алкагында быйылкы жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча эле 2,5 миллиард сомдон ашык акча республикалык бюджеттен бөлүнүп. Андан тышкары дагы демөөрчүлөр бизге жардам берип куруп берип атабыз. Эми милициянын аймактык бөлүмчөлөрүн, айылдык таяныч пункттарын, райондук ички иштер бөлүмдөрүн, облустук ички иштер башкармалыктарын жана башка башкармалыктарындагы имараттарын оңдоп түздөө, ошондой эле казармаларды, ошо кызматкерлердин балдары үчүн жакшы бала бакчаларды балдарына шарт түзүп, анан мындан ары дагы мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу биздин кызматкерлерге дагы ушундай үйлөрдү бергенге азыр пландаштырабыз. Бунун бардыгы эң негизгиси ошо президентибиз бизге тапшырма койгон, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу ар бир кызматкердин жетиштүү камсыздап бергиле деген тапшырмасы бар. Андан тышкары ошонун бардыгын Акылбек Үсөнбекович бардыгын колдоп, биз ошонун бардыгын республикалык бюджеттен бөлдүртүп берип, ушундай курулуш иштерин баштап атабыз. Бул курулуш иштеринин бардыгы өзүбүздүн курулуш монтаждоо башкармалыгы бар, ошо ички иштер министрлигинде. Өзүбүздүн музейлерибизди, ушу бала бакчаларыбызды, имараттарыбызды бардыгын ушу жакшы жаңы заманбап кылып, анан кызматкерлерибизге жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Ошо шарттарды түзгөндөн кийин биздин дагы иштеген ишибизде жеңилдиктер болот. Андан сырткары ушу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мына жолдорго белгилерди, шамчырактарды, анан кийин ушу жаңы технологияларды, жаңы заманбап ушу милициянын образын түзүп, жаңы шарттар менен ишке киришип жатабыз. Биздин өзүбүздүн иш пландарыбызда, өзүбүздүн алдыда койгон максаттарыбызда ушу кызматкерлерге бардык шарттарды түзүп берсек, мындан ары эмне кылабыз деген гана жумуш калат. Мындан ары элибизге кызмат кылып, мамлекетибиздин коопсуздугун сактаганга бардык күчүбүздү жумшап, алгылыктуу иштерди жасайбыз деп ишендирип кетем. Имараттарды куруу, оңдоп түзөө иштерине тартылгандардын дээрлик бардыгы жергиликтүү калктын арасындагы куруу тармагында эмгектенген адамдар түзөт. Бул да болсо жарандарды жумуш менен камсыздоо, калктын социалдык абалын жакшыртууга салым болду. Жыйынтыктап айтканда, ички иштер тармагына мамлекет жана коомчулук тарабынан жасалган камкордуктар, колдоолор жигердүү дем берип, ийгилик коштогон кадамдар бүтүндөй өлкөнүн жеңиши болуп калды. Айжан Омолдошова, Автомобиль 60 уулу, Ала Тоо 24.